Моннабат бул чеберчиликтин жана сүрөтчүлөрдүн чыдамкайлыгынын айкалышын чагылдырган эң көркөм кол өнөрчүлүктөрдүн бири. Алар арзан жана жөнөкөй сырьёдон баалуу буюмдарды жаратышат. Ал үчүн чебер усталары бир нече калем жана темир чапкычтар аркылуу өз идеяларын жыгачка оюп түшүрүшөт. Иранда Моннабаттын тарыхы бир нече миң жылдарды камтыйт. Ирандагы жыгач оюусунун баш аты жана баштапкы чекити Малайер шаары болуп саналат. Ал эми азыр Моннабат эшиктерди, терезелерди, эмеректерди, идиш аяктарды, ар кандай сувенирлер менен буюм тайымдарды жасоодо колдонулат. Малайер усталарынын гүлдөрдүн жана канаттуулардын сүрөттөрүн оюу стили Ирандагы эң эски Моннабат стилдеринин бири болуп саналат. Ою жүргүзүлүүчү эң маанилүү материал албетте жыгач болуп саналат. Мындай жыгач бекем жана түз болушу керек. Бул максатта көбүнчө кара жыгач менен грек жаңгагы кеңири колдонулат. Учурда жыгач оюу искусствосу менен Ирандын бардык аймактарындагы көптөгөн чебер усталар алектенип келишет. Ал өзгөчө Голпайган жана Исфахан шаарларында кеңири жайылган.